Жалал Абад шаарында балдар укуктарын коргоо жана жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун алдын алуу аракеттери күчөтүлөт. Алдыда тийиштүү адистер бул багытта иш алып баруунун эффективдүү жаңы чыкмаларын өтүүнү көздөшүүдө. Бул тууралуу шаардык мэриянын координациялык кеңешмесинин кезексиз жыйынында айтылды. Маселени чечүүдө жергиликтүү бийлик жалпы коомчулук менен биргеликте иш алып баруу учурдун талабы экени кошумчаланды. Акыркы учурларда балдарга байланыштуу жаралган маселелерди чечүүдө же алдын алууда мектептердеги түшүндүрүү иштеринен жыйынтык чыкпай жатканы байкалууда. Ошол эле мектептердеги бул багыттагы иш-чараларга окуунун алдыңкылары катышып, жүрүм-турумунда өзгөрүүлөрү бар балдар көңүл жаздында калып кеткен учурлар жок эмес. Негизинен бул маселе бир гана укук коргоо органдарынын маселеси болбош керек. Бул жалпы коомдун, жалпы ушул жерде ишкана мекемелердин. Себеби биз бир шаарда биздин балдарыбыз окуп атат жана ошондой эле биз азыркы учурда балдар өздөрүнүн өздөрү болуп калып атат жана ошондой эле биздин бир гана укук коргоо органдагылар эле ар бир ошо кылмыштуулук менен күрөшүү маселеси алар ишти алып бараткандыктан бирок коомдукчулуктун да жардамы керек болуп атат. Мындан улам өспүрүмдөрдүн адеп-ахлагын өстүрүүдө, коомчулукка таасирдүү инсандар менен болгон жолугушууларды өткөрүү пландалууда. Жыйындын алкагында тийиштүү тармактардын жетекчилери буга чейин жүрүм-турумунда өзгөчөлүктөр байкалган өспүрүмдөр менен жекече иш алып баруу, тарбиялоо жана мотивация берүү жагы талкууланды. Мындан кийин ата-энелер менен дагы тыгыз иштешүүнү колго алуу керектигин баса белгиледик. Андан сырткары ошол соцпедагогдордун, мектептерде соцпедагогдордун өздөрүн да окутууну колго алууну тапшырма катары айттык. Буюрса кийинки айларда координациялык кеңешме ушул аткарылып аткан жумуштар кандай жүрүп атат ал боюнча сүйлөшөбүз. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында 2018 жылдын 3 ай аралыгында өспүрүмдөр катышкан 7 кылмыш катталса, 2019 жылдын бул аралыгында алардын саны 9га жеткен. Учурда шаар аймагында 18 жашка чейинки жалпы 41.157 өспүрүм бар.